Кечээ таң эрте Бишкек шаарында бир катар мектептерде жогорку окуу жайларда бомба коюлганы тууралуу маалымат түшүп, окуучулар, студенттер, мугалимдер эвакуацияланган. Борбордо 34төн ашык билим уясында сабактар үзгүлтүккө учурады. Мындай окуя соңку аптада эле экинчи ирет кайталанып жатат. Алардын катарында номер 62 мектепте жыл башынан бери 3-чү ирет кайталанууда. Соңунда эч кандай бомба табылган эмес. Эмне болгонун түшүнгөн жокпуз, баары зылдый түшүп коркуп. Кичине болсо да корктук, ошо эшикке чыктык. Маселе парламентте көтөрүлдү. Депутат Сүйүн Өмүрзаков милиция резонанстуу жалган маалымат бергендердин жазасын күчөтүүнү сунуштады. Учурда кылмыш жаза кодексинде 50-100 миң сом айып пул же 5 жылга эркинен ажыратуу каралган. Эл өкүлү бул жазаны дагы жеңил деп сыпаттады. Бул эми караңыз, бул мамлекетке канча бул зыян алып келип жатат, миллиондогон, канча окуу процесстер үзгүлтүккө өчүрүп жатат, канча окуучулар, мугалимдер, ата-энелер, жарандар бул оор моралдык зыянга кириптер болуп жатат. Же болбосо 5 жыл, 8 жылга чейин жоопкерчилик каралган да. Ошон үчүн мен сунушум бул жоопкерчилик күчөтүш керек. Ошо жоопкерчилик бул күчөтүлгөн эмес, ошого булар тайраңдап атат, ар кандай маалымат берип, канча күч каражаттар, канча укук органдар кыйналып жатат ушул боюнчачы, күнү түнү иштешип. Ушул боюнча мен сунушум мыйзам долбоорун иштеп чыгыш керек, күчөтүү тартибиндечи. Анткен менен күч органдары жалган маалымат таштап элди дүрбөлөңгө салгандарды табай элек. Издөө, териштирүү иши УКМКга жүктөлгөн. Бомба тууралуу электрондук почта аркылуу кабарланган. Аккаунт чет өлкөдө катталгандыктан табуу кыйынга туруп жатыптыр. По другим фактам, например, вопросов нету, не возникает. Людей мы находим, привлекаем, но этот на территории другого государства находится. И это проблема аккаунта однодневная. То есть ее зарегистрировали, скинули в какую-то школу и исчезли, нету этого аккаунта. Проблема вот в этом возникает. Бомба коюлганы тууралуу маалымат тастыкталбаганы албетте жакшы кабар, бирок эксперттер мындай жалган маалыматтардын аркасында өлкө коопсуздугуна шек келип жаткандыгын белгилешет. Бул жагдайда элдин массалык тобу дүрбөлөңгө түшүп жатат. Мунун артында элдин тынчтыгын бузууну көздөгөндөрдүн аракети болушу мүмкүн дешет. Ана бизде буга чейин укуктук жардам берүү жөнүндө конвенциялар бар. Мисалы үчүн Минский, Кишиневский конвенция дегендер бар да. Эгер ошол өлкөлөрдөн чыккан болсо, аларга бул материалдар жөнөтүш керек. Ал жерде деле бул кылмыш болуп каралат. Кайсы өлкө, мен билген өлкөлөрдө. Ошон үчүн аны иштеп көрүш керек экен. Анан экинчиден бул дагы бир чоң мамлекеттин алдында, мамлекеттик органдардын алдында бир задача коюптур. Значит, мына связдар, тияк-бияктар боюнча эми эркинбиз деп эле абсолютдуу эркиндик ич жерде жок. Ошолорду бир иретке келтириш керек го дейм. Мисалы үчүн электрондук пошталардын жүрүшү, мобильный телефондор менен кандай кабарларды берет, ушулар аркылуу бир иш-чара иштеп чыгыш керек го дейм, наверное. 20-апрелде Бишкектеги 30 мектепте, кечээ 34 билим берүү мекемесинде бомба бар деген маалымат катталган. Милициянын эскертүүсүнө ылайык террордук акт тууралуу оозеки же кат түрүндөбү жалган маалымат бергендер кылмыш жасаган болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө маалымат каражаттарынын жогорку деңгээлде өнүгүп жатышы ушул сыяктуу коркунучтар, террордук экстремисттик чакырыктар, ыплас иштер менен алектенген адамдардын күн санап көбөйтүүдө. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.